Пирамида телеканалы таңғы тамаша теледолбоору эфирде Нурлан жана Эрлан. Албетте 3-чү саатыбыздагы кадырлуу коногубуз бар. Ким деп турсаңыздар, албетте ырчы аткаруучу жигиттердин кара тоосу, кыздардын жүрөгү оорусу Каныбек Кудайбердиев. Кутмансаң. Рахмат. Силердин чоо болсун. Маанайыңыз кандай? Өтө жогорку деңгээлде. Жогорку деңгээлде, аман-эсен келип алдыңыз. Буюрса жакшы. Эфир сыртында олтурсак, мага мен да мама дейм, бирок апам чалды. Апам чалып, кичине оңдонуп, түздөнүп олтурбайсыңбы деппи. Анан Нурландын апасын мен атыман да куттап койчу. Ай, жакшы. Ар дайым бар болуңуз, эч качан оорубаңыз. Нурландай балага өзгөчө тарбия чоңойткон үчүн сизге терең ыраазычылык. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Бардар жашоодо бактылуу өмүр сүрүңүз деп менин апамдын атынан кетти да. Ай, рахмат. Сиздин апаңызга мен ыраазычылык билдирип коеюн, чоң рахмат. Менин оолум кармап турупты. Эң сонун Сиз рахмат айтыңыз. Айтып коеюн. Бетинен өп коюңуз. Жакшы, чоң рахмат. Эми сөз баштан болсун. Негизи Каныбек Кудайбердиев мырзаны көргөндө эле кыз бала гүл деген ыр эске түшөт эмеспи? Кыз бала гүл. Кыз бала жүр деп эң сонун. Бул ырды кыргызчага которуп ырдаганга ким түрткү берди же өзүңүз укканда эле жактырдыңызбы? Мен бул ырды мындай болгондо өзбектерден которулган. Анан биринчи изилдедим. Аягы кайсы ыр, кимдин ыры, точкасын билейин дедим. Билсем түрктөрдүн ыры экен. Түрктөрдөн өзбектер которулган. Анан өзбектерден Сиз которуп алдыңыз. Өзбектерден мен котордум, сөздөрүн кичине өзгөртүп котордум. Аранжировканы эмени волосу бир күндө эле бүтүрүп койгонбуз. Бир күндө бүтүрдүк, бир күндө бүтүргөндөн кийин киргизгенден кийин 2 сааттан кийин 1 миллион просмотр болгон. Ошо ошентип андан кийин эле 3 күндөн кийин өзбектер которулган. Анан өзбектердики меникинен ашып кетти. Бизден көп эмеспи? Ошентип алардыкы көп миллион болуп кетти просмотр. Азыркы тапта ошол видеоңуз, клипиңиз канча көрүүчү топтоду? 4,5 болду азыр. 4,5 миллион. Миллион. 4,5 миллион сиздики. Сиз демек медиа жакта миллионер экенсиз. Анысы кандай? 4 миллион акчаңыз болсун дейт белеңиз же 4 миллион көрүүчүм болсун дейт белеңиз? Көрүүчү болсо жакшы. Ар бири 1 сомдон берсе деле. Байкиде экенсиз да? Эң сонун. Бул жакка СМС бүтүрүлүптүр, эмне Нурлан Майкен туулган күнү беле депчи. Алдыңкы айларда дейлик, Бул жакка да СМС билдирүү келген, жаңыртып өтөлү. Жогоруда окулду. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым көрөм, вы круче всех деп жазган экен. Чоң рахмат. Менин атым Асия, Нарын областынан жазып жатам. Курбум Айзада, ал Токтогулда. Мен Нарындан акчасы жок, колунда телефону жок, жолго чыгыптыр, шаарга бара жатат. Айзададан башка киши билбеши керек экенин айтып, шаардан тосуп алган киши тап койсун деп жатат деп сүйлөшөм десе, ал сүйлөшө албайт экен деген сыяктуу тамашага салгыла саруу деген экен. Аракет кылалы, Эң сонун. Мунара аттуу кызды тамашага салып койгулачы. Кара балта кайыңды айылында турат. Кафеде Париникте иштеп турат. Токтогулдук Кубаныч деген баланын атынан деген экен. Париник деген эмне болду экен? Парник кафеде. Ошону түшүнбөй калдым. Бир аз түшүнбөй калдык. Ар дайым тамашага салгандын алдында биз дагы көп жолу эскертебиз. Туура жазып, так маалымат берип, эмне деп тамашага салып коюш керек экенин толук кандуу жазышыңыздар керек. Анткени биз ал адамды билбейбиз, эмне иш кылат, Анысы кандай көп СМСтер келет. Аты мындай жөнү, бул жакта иштейт, тамашага салып койгулачы. Биз эмне деп тамашага салабыз? Биз жөн эле тамашага салсак билинбей калат. Негизи мынакей Каныбек мырза да атайын даярданып келген, тамашасы абдан күчтүү десек болот, Абдан жогорку деңгээлде тамашага салабыз. Бул жакка СМС бүтүрүп, кутман таңыңыздар менен Эрлан Байке, Нурлан Байке кандайсыздар? Эжемди тамашага салып коюңуздарчы деген экен. Бишкекте село Востокто көчөсүндө Летняя көчөсү деби жаңы баня салып иштетип жатат. Сиздердин баняңыздарга түшкөндөн бери аллергия болуп жатам. Больницага барсам
Суроо өткөн хлордон деди. Деңизде мен баняга түшкөндө эле хлор жыттанып башым ооруп, башым айланган деңиз. Мен силерге санэпидемстанцияны чакыртып текшертем деңиз. Аты Керес деп номерин жазып ийген экен. Жакшы тамашага баня деп туп салалы. Мен сиздин баняңызга көчөнүн аты Село Восток экен, Летний көчөсүндө экен. Восток айылы Летний көчөсү экен. Баня жаңы салып иштетиптир. Анан ошол баняга сиз түшүп турсуз дагы, анан ошол түшкөн баняга түшкөндөн кийин аллергия болуп, оору пайда болуптур. Оору пайда болуп калды. Денеңизге бирденкелер чыгып кетти. Жаралар, чыгып кетти. Анан ошол сиз негизи баняга киргенде эле хлор жыттанып, башыңыз айланып, түшө бергенсиз да. Анан жакшынакай өзүм карап алып элем, агарып кеткен, бирок баары ооруп калдым деген сыяктуу болду. Кыска-нуска тамашага салсаңыз болот. Анан абдан жини келип баратканда бул тамаша пирамида телеканалды айтып койсоңуз болот. Өтө анткени кээ бир күйөрмандарыбыз сүгүнүп дагы жиберет. Анан эфирибизге туура келбей калат. Сөктүргөнгө алып барбай эле. Сөктүргөнгө алып. Керез экен. Айым болду экен же мырза болду экен жазып койсоң болмок экен, Чалалы. Село Востокто Керез. Керез жагандайсыз. Номеринgiz абдан таптым. Петличкага жакындатып алыңыз. Алло. Алло, Да. кызым, кандайсың? Ким бұл? Баягы күнү баняга түштүм эле да мен. Анан кийин бир күнү түштүм. Кандай дейсіз? Баняга түштүм эле деп атам, кызым. Угубай атат. Баняга түштүм эле деп баягы күнү силердин баняңарга түштүм эле деп атам. Угулат, не дейт? Алло. Не угатам? Баягы күнү баняга түштүм эле деп, кызым. Ана? Бир күнү түштүм, экинчи күнү түштүм. Үчүнчү күнү жаттам, аллергиям козгоп. Денелериме козгоп азыр больницада жатам. Бул банядан оору жукту дейт да балам. Баягы сүйлөпкөңөр барго мынабы. Не дейт? Тамаша деп коеюнбу деди. Абдан сонун. Баракелде. Жакшы болду. Негизи эң башынан дагы тамашага салган эмес, сиздин алышкача сүйлөгөнүңүз абдан мыкты жакты. Кайра чалып коелу, Тамаша деп коеюн. Жок, чалып туруп, эмне кылсайдың деп коңсуң. Бир сыра коркутту, анан тамаша болчу деп. Айтайын, а? Керез сенсиңби деп. Керез, а? Албай коюп болуш керек. Ким чалып атат? Мындай жаш кыз окшойт, Ооручуп коркуп кетти. Неге албай атасың, Баракелде. Бирок эң башынан дагы бул тамашага салгандан тышкары дагы эң биринчи сиздин үнүңүз жакты. Бул талант каяктан келип калды эле? Атайын ушундай актёрдук чеберчиликти өнүктүргөн жакка бардыңыз беле? Мен Алтынбек деген кудул баягы продюсер айтып ошол киши менен көп жүрсүм, анан кызыкчы элем. Андан кийин Нурлан деген байке машинени баягыдай сүдүрүп аркага отуруп кетти экен да. Анан отуруп кеткенде зеригип кеткем да, баргыча сокулка. Жеткиче зеригип кеткенде анан Ау деп атып ошентип баргыча үйрөндүм да. Эптеп машина ичинде өзүмчө жалгыз да. Үйрөнүп бардым да аягына барганда. Нурлан десем, жаман өлү окшошуптур деди да. Кантайсың анан деп алып тамашага салсам вообще дана чалып өткенсиң деп анан бир тууганына тамашага салып ошол жерден башталып кеткен да. Анан кинолорго алышка болуп тартылууга чакырабы же чакырбайбы? Чакырып калса Абышканын ролун ойнойт белеңиз? Ойнойбуз. Ойнойбуз. Мен Абышка болуп өзүмдүн YouTube каналымда элдердин номерин берет. Ошол жерден тамашага салып атам. Баракелде. Демек, ошол тамашаларды накта бизге чакырыш керек экен, таң атпай саат 8-9га чейин программасын ачып атайын. Эме
тентек абышка депчи. Зарубежный чал деп. Зарубежный чал деп. Зарубежный чалдын жоруктары деп. Айта кетели, урматтуу тамашаны жазган көрөрман, атыңызды жазбай койгон экенсиз. Керезежеге чалып айтып коюңуз, бул тамаша болчу деп жүрөгү токтоп калбасын. Жүрөгү дүкүлдөп албай койду телефонду дейли. Кайра чалсак албай койду. Саламатсыздарбы? Менин досум Жеңишбек бар, ошону тамашага салып койгулачы, сураныч ал ырдайт дептир. Бүгүн мен кызымды күйөөгө узатам, келип ырдап бер ысык көлгө деп Чолпон атага кел деген экен. Жол киресин төлөп берем. Бийлей турган кыздарыңды да ала кел, сага жакшы төлөп беребиз деп, гитараңды ала кел деп, кечкеле деп жаза берген экен да. Жеңиштин номерин деп жазып ийген экен. Жеңишке чалалы, жакшы ырдайт дейт. Ал Жеңиш негизи өзү кайсыл жакта турат? Жакшы Бишкектеби же Оштобу? Толук маалымат берип кетсеңиз абдан сонун болмок экен, э? Ооба. Эне деп тамашага салганда биз дагы тамашага салып алабыз, бирок дагы азыр ойлонуштуруп, сценарийди өзүбүз дагы ойлонуштуруп, анан тамашага салганга аракет кылабыз. Ооба. Ассаламу алейкум, ишиңиздерге ийгилик. Мен Тажикстанда жашайм, атым Нажимидин, Ош шаарында окууну бүткөнмүн. Досумду тамашага салып койгулачы, Русландын аты деген экен, өзү банкта иштейт деп жазып жиберген экен. Жакшы, бул жакка да келиптир. Бишкек шаарында Арша 5те турат деген экен, Жеңиш мырза ырдайт деген. Азыр ошол мырзага тамаша салып көрөлүк, э? Ырдайт. Кандай денсаулыктар жакшы. Гөлдүк болуп чалыңыз. Гөлдүк тургандай. Чал болуп эле чала бериңиз. Мен баламды үйлөнткөн аттым эле, той үйдө болот, анан бирок ресторан сыяктуу болот, анан жол кенен деген сыяктуу. Жол киреңди төлөп беребиз, бирок биз ошо тойго малды баягы буйрутма бергенбиз, анан ошонун жанына эле сен салып келсең, анан бул жактан акчам деле жок, пенсиядамын, мындай тамак менен, ун менен акчамды төлөйбүз депчи. Аты Жеңиш экен. Жеңиш, кандай Жеңиш? 5-6 мүшөк. Өткөндө бир жерден көрдүм эле, аябай жакшы ырдайт экенсиң депчи. Тааныштардан телефонуңузду алдым деп эле, чал кечке сурайт. Жеңиш, а? Жеңиш. Жеңиш. Ырдайт окшойт, э? Ырдайт экен. Эмнелериң бар, ырчы, чорчу, бийчи эмне деген сыяктуу. Артисттер уктап атса керек азыр. Уктап атса керек, Жеңиш, а? Алло. Ой, Жеңиш, кантайсың, балам? Жакшы. Денсаулыктарың жакшыбы? Жакшы. Я баягы күнү мен сени баягы эмеден бир чайканада көрүп калып, ырларыңа аябай жакты эле мага. Анан кийин мен сени тойго чакырайын деп атам да, мына үйгө. Үй той берейин деп атам. Ошондо жакшы ырдадың эле. Кел аласыңбы ысык көлгө? Көлгө? Ысык көлгө. Көлгө бара албайм да. Эмнеге келе албайсың? Мен сени Америкага чакырган жокмун го, мен Кыргызстанга чакырып атам. Не күлөсүң тыржалаңдап, бала? Короче, мынау эме барга ысыккөлдө балыкчыга келесиң. Келесиң дагы ошол жерге келип эле чаласың, мен сени өзүмө дүшү майрамдап беремин, а? Анан кийин мына мен өзү пенсияга чыккан чалмын, 70 чыккан. Анан кийин эмне десем, айтканга неудобный болуп атат да, балам. Баягы ундарым бар да. Бир 2-3 мешек ун берип кутулсам болобу? Болот. Молодец, фамилияң ким эле, балам? Неме тыржалаңдайсың? Мен сага эмне издевательство кылып атам, бала? Айтпайм. Ошондой кыласың. Короче, эртең чыга, балам. Макул. Номерimi, ушул номер болот. Анан 2 мешек ун берем, а? Макул. Жеңиш, фамилияң ким эле? Фамилиям не болот? Өзүм барсам болду. Жок, мага азыр менге мактанам да, мен мактанганды жакшы көрөм. Менге
кичине ыды чыгылбай мында кошуналарыма уду деп мактанып нары бери кылып, Эмне эле күлөсүң сен эй? Kancha var doğru emekli olsam da. Эртеп, азыр короче чыгасың. Азыр эмес, эми кечирээк чыксаң, эртең менен келип каласың да тойго. Oldu. Эртең менен таң атпайчы. Карга кыйкыр элек да келгин, Өзүм жакшы кылып тотуп алам. Жеңиш. Бул деген пирамида каналы, если что-чы. Seni tüzekinde tamaşaga salып атасың. Мына. Biri tamaşaga salып атканын билдим. Ай, баракелди. Жеңиш мырза, куттуктайбыз, сиз Пирамида телеканалында түз эфирдесиз. Сизди тамашага салып койгулачы деп бизге ким жазган экен? Бизге деген жазыптыр Асел дейт. Асел аттуу таанышыңыз барбы? Ошол улам жазып Жеңиш мырзаны реклама кылып, жана ошондой эле бир аз тамашага салып маанайын көтөрүп койгулачы деди эле. Сизди тамашага салган ырчы аткаруучу Каныбек Кудайбердиев болду. Чала эмес болчу, жапшаш эле бала. Ошол агаңыз тамашага салды. Сизге чыгармачылык ийгилик, абдан мындай адамгерчиликтүү, сөгүйбеген мырза экенсиз. Бар болуңуз. Фраза түшүндүм, мен бирөө эме кылып атат. Мени көрсөтөлөр. Баракелди. Ийгилик анда. Чыгармачылык ийгилик, бар болуңуз, аман болуңуз, жакшылыктын үстүндө эле жүрүңүз. Баракелди. Биз анда сапарыбызды алдыңыз улантып эле, кайрадан эле суроолорду сизге узаталы. Ошондо куржунуңузда сизге таандык канча ырыңыз бар? Так, 1, 2, деп эле эсептеп болгону 5 эле жакшыларды. Мен только баягыдай тойскийларды жакшы көрөм. Өзүм кайгылуу адаммын, мындай ичимдечи өзүм көтөргөнү, өзүм немем өзүм ыр менен көтөрүп алам. Танцевальный только. Жок, кайгылуу деп калдыңыз, бирок ошол эле учурда тамашалаганыңыз абдан жогорку деңгээлде тамаша кой адам экениңиз көрүнүп турат. Эмне себептен кайгылуу деп атасыз? Мен өзүм эме да, Кайгырып жүрөңүзбү? кайгырып жүрөм да, анан ушинтип эме кылып элдерди күлтүрүп, ошо менен чогуу күлүп өзүм маанайым өзүм көтөрүп алам. Өзүм аракет кылып. Себеби бар болуш керек да, эмнеге кайгырасыз дейм да? Аны айта албайм. Аны айта албайсыз. Айткан болбойт. Атаңа недоступен. Демек сиздин тамашаларыңызды YouTube'дан көрсө болот, YouTube'дан элдер айтып атпаймынбы көрдүң? Үнүн тааныйм деди го. YouTube'дан баягыдай элдер билет да. Демек сиздин видеолоруңузду биздин көрөрмандар көргүсү келсе интернеттен кантип издеш керек? YouTube каналын билишет. Ошо эле жашап толуп кеткен, жетишпей калам кээде. Билбегендерчи? Билбегендер ошо Каныбек Кудайбердиев. Кантип издөөгө салыш керек? Каныбек Кудайбердиев. Изде салабыз деп. YouTube'га кирип, урматтуу телекөрүүчүлөр, атын жазсаңыздар эле тамашалар чыгат экен. Ал жака сөзсүз түрдө сиз дагы биздин таңкы тамашадай сценарийди жазып, жиберсеңиздер, ушундай сонун тамашаларды салып, ауышканын үнү менен сонун тамашага салат. Андыктан тегесиң болобу? Иә, болот. Жакында гиф ойнотойн деп атам. Баракелди. 200 000 сом, анан Rolls-Royce машинаны Кыргызстанда эч ким ойнот элек. Буга ырчылар да катышса болот, себеби Rolls-Royce деген машина бул эми чоң машина, ошону арзаныраак сүйлөшүп атабыз. Буюрса мына 1 айга жетпей келип калат, ошого каталсаңар утуп каласыңар. Негизи ушул гифтин реклама кылып алып койгула. Ошол гифтин ойнотулушунда сизге кандай орусча айтканда выгода болот? Мага выгодасы жок. Мен Казакстанда блогер досум бар, ошол экөөбүз кичине атаандашып атабыз. Ошол жок. Эмне себептен эгер эч кандай выгодасы өзү айтып калдыңыз, эч кандай баягы эч нерсе көрбөсөңүз андан гиф ойнотосуз дейм да? Менде азыр 112 000 подписчигим бар. Аныкы бир аз көрө, ошодон ашышым керек. Ошон үчүн Rolls-Royce коюп атам. Баракелди. Негизи гифтерди ойноткондо көп жөнөкөй түшүнбөгөн элдер айтышат экен, бул алдоо депчи. Бирок менин дагы жакын досторум гиф ойнотушкан, бул чындап эле гифте ошол машина болобу, акча болобу чындап эле берет.
Анткени мен дагы ошол жанында туруп көрүп калгам. Анан мен дагы суроо бергеним себеби бул кандай выгода болот ошол ойноткон кишиге дейт. Мен түшүндүрүп айтып берип коеюн бир аз. Биздин каналда баарын ачык айтабыз да. Негизи ошол гифт ойноткон киши биринчи спонсор табат экен. Мисалы үчүн 50 спонсор тапса, 50 кишиден подписчигин Инстаграмдан популярдуу болом десе, ар бир блогерди, ар бир ошол спонсордон жок дегенде бир $1000 алабы, канча $1000, $500 алабы, $1000 алса дагы, мисалы үчүн баягыда бир фит машинасына ойнотуп атты. Ошол жактан мисалы $500, $200 болуп чогулат. Анан ошол машинени сатып алат экен. Ошол 10, 20, 30 спонсор чогулат дагы, мисалы үчүн $1000 берсе дагы ар жакта өзүнө машинени сатып алат. Ошо ойноткон кишиге жок дегенде $1000 өзүнө калат. Калган акчаларды ошол ойногон кишилерге бөлүп берет экен. Демек, бул жакта гиф ойноткондо бул алдоо эмес экен. Алдоо эмес экен. Мен аны түшүнүп билдим. Мен бирок ойнотпойм. Анткандай мен 100 000 подписчигим жок. Ал үчүн сен көп подписчигиң болуш керек. Анан сага элдер ишениш керек. Ансыгандай мен дагы ошол гифтерге катышкандарга айтып коеюн деп аткам. Бул алдоо эмес экен. Катышып берсин деппи? Көп жактан алдоо эмес. Эң сонун. Ансыгандай коркпой эле катышып бергиле, ал жактан эчтеке болбойт. Сиздерден эң башкысы акча бербешиңиздер керек, акча бербей бекер катышат. Кому повезло, орусча айтканда ошондой. Утат да. Ошончо катышып. Жөн эле подписчик салат, комментарий жазат, бүттү ошол. Анда эмесе силер үчүн жагымдуу клип, анан сүйлөшөбүз. Тамашага салып, биз даярдап атканбыз. Анда эмесе Сапар волонтерлери кыз бала көл өзгөчө тартылган клип. Бийлегениңиз дагы өзгөчө экен, каяктан үйрөндүңүз эле деп. Өзүм эле. Эң сонун. Бул негизи кыргыздардын ыры эмес, ырдын тарых таржымалын айта кетпейсизби? Тана айттым. Сыр болбосо. Бул башка өзбектики да эмес, түрктөрдүкү. Бул ушул ырларды алып атканда уруксат сурап ырдаш керекпи? Жөн эле ырдай берсе болобу өз тилинде. Кантип ал ырчыларды табасыз? Негизи сураш керек, азыр табыш оңой, бирок мен сураган жокмун да. Сурабай калдыңыз. Сурабай калдым. Бирок шалуулар болду ошондон кийин. Ырдап турсуң го деген сыяктуу. Жок, өзбектерби? Жок, айтышкен жок. Андан кийин Өзбекстандын баягы Жахангир Палдыжанов деген бар экен, ошодон ырын сурадым. Ал смело кеңинен ырдай бер деди. Ошондукунда ырдап койгом баягы. Сурап тур, Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин досумду тамашага салып коесуздарбы? Аты Улан, Караколдо жашайт, өзү тойлордо оператор болуп иштейт. Өткөндө менин тоюмда тарткан сүрөттөрү некачественный болуп калыптыр деп досу Адилет деп жазып аткан экен. Бирок номерин жазсаңыз жакшы болот, бизде ачпайт экен. Ачпайт бекен, Ачпайт. Негизи бул жакка мынча ачат бош керек эле. Контакт менен жибергендер ачылбайт экен. Биздики Телекке каршы. WhatsApp биздики башкача WhatsApp, бул телеканалдын WhatsApp, ошон үчүн ачылбайт ата. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Жолдошумду тамашага салып бериңиздер дептир. Калпак тигет, тамаша кылыңыздар. Сиздерди дайыма көрчү, бүгүн огороддо жүрөт дейт. Эмне себептен огороддо жүрөт болду экен элеге? Жаз жарыш дейт, ансыгандай. Номерлер Айбек Ошканын номерин жазып жиберсеңиз жакшы болмок, бирок контакт ачпай атат биздики. Бизде телеканалдыкы башкача WhatsApp, бир гана тексттер келет, аудио жана видео сообщениялар келбейт. Окулбайт экенсиз Бизнес WhatsApp деген жакшы нерсе бар, ал компьютерден бизге оңдолуп, тексттер оңдолуп келет. Андыктан ошол туура жазганга аракет кылыңыздар. Жана ошол номерлерди жиберип атканда контактты жибербей, жанагы китепчеге кирип, ал жакты орусча айтканда скопировать этип, анан кайра жазган жерге 2 жолу бассаңыздар вставить деген болот. Ошол жакта бассаңыздар номер келип калат. Андыктан номерди сан менен жазыңыздар, контактты бизде ачпайт. Соңку тамашабыз болуп кеткен, кыскараак кылып, күлкүмүштөрөк кылып тамашага салалы, калпак тет деген деди, азыр огороддо жүрөт дейт. Куда келмек, кудага бир өзгөчө куда деген жазуу менен калпак тексек тип бер деп да. деп айтыңыз. Жөнөкөй эле кишине. Сизге опытный кишиге биз эчтеке деп үйрөтө албайт экенбиз, ансыгандай абдан тамашаны жана
кругозорыңуз бий. Айбек аты. Салам алейкум Айбек мырза. Калпак теш келген. Ау. Ой, Айбек. Ой. Ой, қайдасың балам? Жақсы Құдай шүкір. Еш болып отыр ғой. Болып жатады ақырын. Көрінбейсің көптен бері бір. Жатақ мүші үйделе телевизор тектағанан бүгін күн ашық болғаннан огородта жүрмін әле. Ақырғы хабарлардан сөйлебейсің ба? Жаңыл телевизор үшін сезон болып жатады. Қалпақты патрак тігіп жатамыз. Жөн эле сүйлөшө бересиң. Мени тааныдың өзү? Жоқ, танымадым. Талғат Сынчыққанова. Я. Я, Айбек, короче, ей. Я мақсатқа дөйлі. Жоқ, огород жақта жүрем. Я огородың реклама қылба, жөнет. Ей, Ай. короче, Айбек. Ол. Еми, тойға қалпақ керек болып жатады да. Аха. Ошоға құда деген жазып, нормальный қылып 3D форматта жазып бере аладың ба, балам? Тігіп, тігеміз. Сен тігесің бе? Тігіледі. Бераққа шығарып, нараққа шығарып, Ова. Толқын. Конкретный қылып. Молодец. Оны қоразыңа айтты жөн отырдың. Неге қиқылап жинеметі? Маға оша біреуіз оны қылған бірінші қороздарым оша қиқыла береді. Сізді тамашаға салдық. Бұл пирамида каналы. Мен қаны... Бүгін суббота да, Мен да тамашаға салып жүрмін да. Мен қаны Құдайбердиев болдым. Оша мұна базарға берейін. Баракелді, арманыз байке. Ой, рахмат. Подружка. Қантайсың ана? Баракелді, сізді тамашаға салып қойсын деп кім жазған екен? Келіншегіңіз жазған. Келіншегіңіз жазған екен. Негізі айтты өзі. Сіздерді қалтырбай көрчү, бүгін огородта жүрөт, тамашаға салып қоялачы деп. Ай, рахмат. Бүгін эмне көрбей қалдыңыз бізде? Мен огородта жүрмін әлі неме тұрмап кішіне. Сіздің номеріңізді келіншегіңіз бізге редакцияға жөнөткөн екен, тамашаға салып қойғылачы, маанайын көтеріп қойғылачы, анан айтып қойғылачы, мен абдан жолдашымды жақшы көрөм деп айттырып иттір. Ой, молодец. Ошо жеңеңерге айтып қойғыла, мен да жақсы көрем келіншегімді. Сізді угуп атат түз эфирден. Ийгилик жақшы, көрүшкөнчө. Бар. Рахмат. Чоң рахмат. Тунур эфирим, Аха, рахмат. Баракелди, эми ушундай мүнөттөрдө Андай, бүгін субботада дейді. эркин микрофон берелик. Сіздерді қатты көрөткен, Ооба. Сіздердің да ешіңерге егілік, шақырғаныңа чоң рахмат. Жақшы жігіттер ешіңерге егілік, ошол қырғыз елінде тынчылык болсын, азыркы келген жаңы ажообуз жакшы иштерди кылсын. Буюрса эртерээк мындай жатышайлы деген ой, дагычы. Ошол. Жакшы. Сіз таңкы тамашанын тамашаға салуунун рекордун ойдуңуз. Анткени 4 жолу тамашаға салганга жетиштик. Андыктан ишиңизге ийгилик. Сиздин дагы каналдан видеолоруңузду көрүп, Эрлан экөөбүз дагы үйрөнүп туура тамашаға салганда, эми сиз менен тең тайлаша албасак дагы аракет кылып көрөлүк. Андыктан урматтуу көрөрмандар, ушундай таңкы тамаша теле долбоору Эрлан экөөбүз айткандай, сонун идеялар болсо жазыңыздар, тамашалар болсо жазыңыздар. Ар дайым сиздерди маанайыңыздарды көтөрүп, жакшы ойлорду, тилектерди, каалоо тилектерди, саламдарды айтканга биз дагы дапдаярбыз. Андыктан биз менен болуңуздар, оорубаңыздар, жакшы маанайда ар дайым эле элибизде тынччылык жана береке көп болсун. Бизде мынакей 3 сааттын алкагында конокто тамашага өтө салган ырчы аткаруучу жөнөкөй жигит Каныбек Кудайбергенов болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан ар ишеме жекшемби күндөрү көрүшкөнчө демекчимиз. Сиздер менен кызматта Нурлан Урматбеков жана Эрлан Асыранбеков болду. Көрүшкөнчө.